Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Министрлер кабинети Баткен облусунда 2021 жылдын 28-30 апрелиндеги кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы окуяларда жабыркаган салык төлөөчүлөргө мамлекеттик колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында орун алган окуялар ал жеткизгүчтүн жагдайлары аныктамасына дал келүүчү өзгөчө жагдайлар деп таанылды. Чечимге ылайык 2021 жылдын 1 апрелден 31 декабрга чейинки мөөнөттө Баткен облусундагы окуялардын кесепетинен жабыркаган ишкерлердин тизмесине киргизилген салык төлөөчүлөр төмөнкү салыктарды төлөөдөн бошотулду. Алар киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуу салыгы, милдеттүү патенттик негизиндеги салык, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, бирдиктүү салык, көрсөтүлгөн салык төлөөчүлөр ал жеткизгүчтүн жагдайларынын кесепетинен 2021 жылдын 1 апрелинен 30 сентябрына чейинки мезгилде пайда болгон салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын суммасы боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө жөнүндө арызды салык органдарына берүүгө укуктуу. 2021 жылдын 1 апрелинен 30 сентябрына чейинки отчеттук мезгилде салык калдыгынын суммасына камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөө үчүн туум көрсөтүлгөн салык төлөөчүлөргө карата колдонулбайт. Салык калдыгынын суммасына камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөө үчүн туумду төлөөдөн бошотуу тууралуу ченемдер 2021 жылдын 28-30 апрелиндеги окуялардын кесепетинен жабыркаган калктуу конуштардын аймагынан тышкары жайгашкан алардын филиалдарына жана башка түзүмдүк бөлүктөрүнө жайылтылбайт. Жергиликтүү кеңештерге Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик участогундагы окуялардын кесепетинен жабыр тарткан ишкерлердин тизмесине киргизилген салык төлөөчүлөрдү жер жана мүлк салыгын төлөөдөн бошотуу сунушталды. Президент Садыр Жапаров, Мээрим Жуманазаров менен Айпери Медет кызын Норвегияда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши менен куттуктады. Президент соц тармактагы баракчасы аркылуу куттуктоо сөзүн жазды. Мээрим биздин сыймыгыбыз, дүйнө чемпионатындагы финалдык беттеште эң жогорку чеберчиликти көрсөттүң. Мээрим Жуманазарованын алтын, Айпери Медет кызынын коло медаль алышы буга чейинки балбандарыбыздын жеңишине жетине албай турган кыргыз элинин кубанычын, сүйүнүчүн дагы арттырды. Улуттук кураманын жетишкендиктери жалпы кыргыз элин, өлкөбүздүн дүйнө жүзүнө даңазалап, силер кыргыз спортунун тарыхын жаратып жатасыздар. Спортчуларыбызды мыкты даярдыкта килемге алып чыккан машыктыруучу курамга дагы өзгөчө ыраазычылык деп жазат өлкө башчысы. Эскерте кетсек, ушул күндөрү Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Айсылуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло, Ерназар Акматалиев күмүш, ал эми Алибек Осмонов коло медаль багындырды. Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына жалпы 15 балбан аттанган. Дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин дары-дармектерди сактоо секторунун башчысы Өскөнбай Стамкулов брифинг учурунда Кыргызстанга 2020-2021 жылдар аралыгында канча гуманитардык жардам келгенин маалымдады. Анын айтымында 2020 жылдын майынан баштап Россия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн, ошондой эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму USAID, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан жана ыктыярчылардан ар кандай жардамдар келген. Жалпы жасалма дем алдыруучу 712 аппарат, 1862 кычкылтек концентратору, 2900 комбинезон, 11.614.464 бир жолу колдонуучу беткап, 429.559 бир жолу колдонуучу бахила, 49.013 антисептик келген дейт ал. Стампулов дары-дармектер департаментинин кампасында бахила, комбинезон, беткап, кол капты камтыган 77.057 комплект бар экендигин кошумчалады. Социалдык фонддун кол борборуна 2021 жылдын сентябрында 1195 кайрылуу кабыл алды. Бул тууралуу фонддун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык келип түшкөн кайрылуулардын ичинен 441 электрондук кат түрүндө болгон. Социалдык фонддун кол борбору иштеп жатат жана негизги социалдык камсыздандыруу, пенсиялык камсыздоо жаатындагы маселелер боюнча
1202 кыска номер аркылуу толук түшүндүрмөлөр берилүүдө. Соцфонддун кол борборуна кайрылуулардын басымдуу бөлүгү камсыздандыруу төгүмдөрдү төлөөчүлөрдөн, иштебеген жарандардан, чет өлкөлүк жарандардан, пенсионерлерден жана иштеген пенсионерлерден келип түшөт. Ушул жылдын 13-июл күнү Кадамжай районунун Хальмион базарында өрт чыккан. Мирзалим Асранкулов аттуу базардагы чоң имараттын ээси 2 кабатка 3 фазалуу электр энергиясын алып өтүп, электр эсептегичти орноткон. Ошол эле эсептегичти 1-кабатка да улатып, зымдарды тарттырган. Мындан улам эсептегичке күч келип, өрт чыккан деген жыйынтыкты Кадамжай райондук өрткө каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан чыккан. Ал жерде 4 миллион сомго жакын Орусия, Белоруссиядан чыккан эмелектер толугу менен күйүп кеткен. Бул тууралуу Хальмион базарындагы эмелек сатуучу дүкөндүн ээси журналисттерге маалымат берди. Ал ижара ээси бардыгынын чыгымын төлөп берип, бир гана эмелек сатуучу дүкөн ээсине чыгымын төлөбөй жатканын айтып, Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине нааразычылыгын билдирди. Териштирүү иштери мыйзамдуу түрдө жүрбөй жаткандыгына дагы токтолду. Өрт кырсыгы катталган жерде 4 ишкер соода жүргүзүшкөн. Мен Ош шаарынын тургунумун. Биринчиден өрт чыккандан кийин, ушунча ушерп болгондон кийин мен врачтардын көзөмөлүндө 2 жума жатып калдым. Бул киши башында тааныш-пааныштарын коюп аткан, кандай иш аракет кылат деп. Эми мен төлөп берсе, сотко дагы барбайм. Эми бул мен 100% төлөбөйм. 100% төлө деп айтпайм. Колунан келген жардамы кандай болот экен деп, бир аз ден соолугума байланыштуу больницада жүрүп калдым. Кийинчерээк уже мен Кадамжайга барсам, 3 адамга уже зданиям куруп атат, өзү Бишкек шаарына кетиптир. Экөөбүз сүйлөшө албадык. Уже кийин заявление жазып, мен кайрылгандан кийин бул депутат укасы гана бар жокто ошол күрүт этип атат азыр. Айыл өкмөткө бардык. Ушул боюнча бир аз жардам бериңиздер. Биз эми бир аз болсо дагы ошол 10-15 адамды алып иш менен камсыз кылганбыз. Налогун убагында төлөгөнбүз деп бар жок жактан даже президенттен ыйгарымды өкүлүнө чейин бардык арыз менен. Эч жерден мындай мыйзам түрдө иш жүрбөй жатат. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Өлкө боюнча коронавируска каршы эмдөөдөн өткөрүү боюнча Ош облусу алдыңкы орунда турат, бирок бир топ көйгөйлөр бар. Айрым айыл өкмөттөрдө калктын 12% гана эмдөөдөн өткөн. Кээ бир райондордо вакцина түгөнгөндүгүн айтышты. Ош шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашеванын катышуусунда коронавирусту алдын алуу боюнча штабтын жыйыны өттү. Анда каралган маселелер тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Бүт айыл өкмөттөрүбүз 20%дан өйдө араң чыгыптыр, 2-чи доза. 1-чи дозаңыз деле жыргап кеткен жер жок, 30%га жетели эмгиче. Эмне үчүн ушундай? Эмне үчүн мисалы үчүн почти бардык айыл өкмөттөрүбүз 20%, Бүлөлү айыл өкмөтүбүз 20%, Алай айыл өкмөтүбүз 20%, Будалык айыл өкмөтүбүз 20%, Күлчө 20%. Бул 1-чи дозаңыз деле 30-тун ачак берчак экен. Ош областынын Алай району жарандарды эмдөөдөн өткөрүү боюнча төмөн көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Айыл өкмөттөрдө 20%дан гана көрсөткүч көрсөтүштү. Облус республикада эмдөөдөн өткөрүү боюнча алдыңкы орунга чыкканы менен төмөн көрсөткүчтү көрсөтүп жаткан айылдар да бар. Бул жергиликтүү бийлик жеринде жетишерлик жумуш алып барбай жатат, деди жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева. Район боюнча медиа план түзүп алгыла, ар бир группалар менен иштейли, WhatsApp аркылуу иштейли. Анан ошондо жумуш жүрөт. Анан жанагы канча ай мурда болгон бир шылтоону айтып отурасыз. Андай болбош керек. Мына бардыгы 42.217 кишиңиз алыш керек. Бүгүнкү күндө болгон 9.045 кишиңиз алыпты. Болбойт мындай. Ноокат районунун акими Данияр Иманалиев болсо берилген вакциналардын баары түгөнгөндүгүн айтты. Райондогу айрым айыл өкмөттөрдө калктын 20-24% гана эмдөөдөн өткөн. Вакцинанын жоктугунан учурда эмдөө токтоп калды, деди ал. Жыйынга Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү да онлайн түрүндө катышты. Териштирүүдө Ноокат районуна вакцина 2 күн мурда жеткирилген. Бул боюнча чара көрүлө турган болду. Ал эми жергиликтүү бийлик жарандарды эч кандай мажбурлоосуз эмдөөдөн өткөрүп жатышкандыгын айтышууда.
Конституциянын негизинде жарандардын бардык тарабынан укугу корголгон, аларды коркутуп же болбосо кандайдыр бир кыйноо жолу менен сайдыруу эч кандай каралбайт. Бизде мынакей экинчи доза боюнча 98,9га чыктык. Биз бир жуманын ичинде бүтөбүз деп ишенимдүү айтып атканыбыз, биринчи дозаны алган киши экинчи дозаны сөзсүз алыш керек да. Ал жерде эч кандай кыйноо болбойт. Билим берүү тармагында 80% эмдөөдөн өткөндөр болсо, айрым мектептерде 50%га жетпегендер да бар. 70%дан көбү эмдөөдөн өтсө, сабактар офлайн түрүндө жүргүзүлөт делген. Учурда Ош областында мектептерде ковид менен ооруган балдар каттала электигин айтышты. Коронавирус илдети чыккан учурлар катталган жок. Бирок кеп айткан мына сиз айтып атасыңар 70%га жетпей калыптыр деп. Себеп дегенде бизге келген вакцинаны биз баарын берип атабыз да. Ал боюнча мисалы Ош облусуна канча доза вакцина келген болсо, ошону биз толугу менен аткарганга аракет кылып атабыз. Ошол учурда остатка калгандар бар, алар экинчи дозанын суроогу келгенде берилип кетет. Өзүнүн график боюнча кетип атат алар. Жыйынга район акимдери, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчилери, саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусундагы шаардагы координаторлору катышты. Ар бир райондон келген өкүлдөр калктын канча пайызы коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнү тууралуу маалымат беришти. Калкты эмдөөдөн өткөрүү боюнча жаңы чараларды да иштеп чыгуу зарылдыгы бар экенин моюнга алган саламаттык сактоо министринин орун басары ковидтин 4-чү толкуну көп факторлордон көз каранды экендигин ачыктады. Шайлоо эле эмес, биз мына мектептер ачылды, окуу жайлар ачылды, жанагы уюшкан коллективдер уюшуп иштеп атат. Бул деле кооптуу бир шартты түзөт да. Бирок өзүңүздөр байкап атасыздар, 15 сентябрдан бери окуу жайлар иштеп, мына бүгүн 7 октябрь азыр күнгө биздин орун деңгээли бирдей төмөн деңгээлде турат. Бул да болсо, значит, эми шайлоолор буга чейин деле өткөн. Андан сырткары билесиздер, Кыргызстанда күз мезгилинде дагы өтө чоң тойлор өтүп атат. Адамдар көп мындай байланышта болуп атат. Бирок оору бирдей деңгээлде сакталып турат. Коронавирусту алдын алуу боюнча штабтын жыйынында айтылган маселелер боюнча жыйынтык чыгарылып, кемчиликтерди жоюу үчүн чаралар көрүлөт. Көйгөйлүү маселелерди чечүүгө карата сунуштар берилет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бишкекте Кыргыз-Орусия бизнес форуму болуп өттү. Кыргызстан Орусиянын соода-экономикалык карым-катнашты өнүктүрүү, тажрыйба алмашып, экспорттун санын жогорулатуу менен инвестицияны жандантуу, жумуш орундарын түзүп, салык төгүп, бюджеттин санын көбөйтө турган бизнес долбоордун презентациялары көрсөтүлдү. Бул иш-чараны Кыргызстан аялдар конгресси уюштуруп, Кыргызстандын бардык региондорунан жана Орусиянын ишкер айымдары келип, атайы коомдук совет түзүү чечими кабыл алынды. Канымбүбү Асаналиева 68 жаш курагында 40 жылдан ашуун мектепте сүрөт мугалими болуп эмгектенип келген. Пенсияга чыккандан бери белгилүү адамдардын образын, кийизге, сайма менен портретин түшүрүп, көптөгөн эмгектерди жараткан. Бир эле портретти жаратууга 2 айдан ашуун убакыт кетет. Бүгүн Кыргызстан аялдар конгрессинин көргөзмөсүнө алгачкы ирет катышып отурат. Кайсы кызматта иштейсиз? Мен өзүм азыр пенсиядамын. Пенсияга чыктым. Мен өмүр бою оформитель мугалим болуп иштедим. Мектепте сүрөт боюнча мугалим болуп иштеп, анан оформление кылып, элге курак курап, журкан төшөк каптап жүрчүмүн. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин 15 жылдан кийин эле бул кичинеден сүрөт тартып жүрүп саймага оодум. 7-8 жыл болду. Биринчи өзүбүздүн инсандарды сайдым. Бар болчу дагы Чыңгыз Айтматов, Манаштыктары кетти. Анан булар актерлорду, өнөр адамдарын аябай сыйлайм да. Андан кийин ойлодум, президенттердин дагы элдин ынтымагы жакшы биримдик болсун деп президент, дүйнө жүзүндөгү барын Рональдо, Мирзиев, Путин биртерин сайсам жакшы сайылып атат да. Бир сайман 2 ай, 3 ай небери багып отуруп сайдым. Эскизин өзүм чийип алам да, өзүм акырындан сая берем. Фонун кетип, кадимки сүрөт тарткандай эле сая берем да. 6 октябрь Бишкек шаарындагы мейманканалардын биринде Кыргыз-Орусия бизнес форуму болуп өттү. Кыргызстан Орусиянын ортосундагы кызматташтыкты, соода саттык, экономикалык катнашты өнүктүрүү, тажрыйба алмашып, экспорттун санын жогорулатуу, жумуш орундарын түзүп, салык төгүп, бюджеттин санын көбөйтө турган бизнес долбоорлордун презентациялары көрсөтүлдү. Бул иш-чараны Кыргызстан аялдар конгресси уюштурган жана Россиядан, ошондой эле Кыргызстандын региондорунан бир нече аялдар катышкан. Женские объединения играют все большую роль в решении определяющих вопросов нашей жизни.
Форумда Кыргызстандын региондору менен Орусиядан келген ишкер айымдар соода саттыкты жандантууда, экономика салым кошуу, эл аралык бизнестерди өнүктүрүү үчүн туризм, экология, таза азыктар, саламаттыкты сактоо жаатында бир нече бизнес долбоордун көргөзүмдөрүнө токтолуп өтүштү. Сайыс учурдагы жабдыктар менен иштеп келдик. Ошол Нарын областында эми жумушчубуз арзан болгондугунан кыз келиндер, балдар ошол жерде 20-30 киши кол менен куюп, кол менен бурап чыгарып, дагы эле бир топ жыл ошо арашанды куюп иштедик. Эми ошол арашанды куюш жагы заманбап куюлгудай автоматташтырылган аскы талапка жооп бере турганды издеп, биз өнөкчөсүз иштеп атабыз. Чыгарып алсак, чет мамлекеттерге сатсак деген ой бар. 13-15 октябрда Санкт-Петербургда 3-чү аялдар Евразия форуму болорун, аны Орусия Федерациясынын кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко өткөрөрүн. Бүгүнкү аталган форумдун уюштуруучусу Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева өз сөзүндө белгилеп өттү. 13-15 октябрда Санкт-Петербургда 3-чү Евразия, аялдар Евразиялык форуму болот. Бул форумду Матвиенко өткөрөт, председатель Госдумы России, федерального собрания. Бул уже 3-чүсү, биз биринчисинде да, экинчисинде катышканбыз, азыр 3-чүсүнө катышалы деп атабыз. Ал жерде көп маселелер, бул эл аралык эмеде өткөн экинчисинде 120 мамлекет катышканда. Мына ошол жерде биз дагы доклад жазап, Кыргызстандагы болуп аткан бүт процесстер жөнүндө айтып берип, ошентип элек да. Анан биздин ачык эле айтыш керек, биздин Кыргызстандын айымдары өтө прогрессивдүү, колунан көп нерсе келген, балдарын жакшы бага алган, жана келечекке умтулган инсандар да. Мына Кыргызстан аялдар конгресси 28 жылдан бери 75 долбоорду ишке ашырдык. Ар бир долбоор бул аялдарды коргоо долбоору, аялдарга жардам берүү долбоору. Биздин эң биринчи максат ушу, бир аялга даже жардам берсек, бул бир үй бүлөгө жардам бергенге тете да. Мына азыр Кытай эли менен, элчилиги менен биз атайын окуу борборун ачтык. Тигүү окуу борборун. Мына ал жакта окуп атышат. Көбү Россияга кетпей, мигрант болбой, бу жерде окуп алып, үйрөнүп алып, бул жерде да тиксе болот экен, бул жерде да акча тапса болот экен, үйгө отуруп алып тапса болот экен. Мына ошондой нерселерди биз бизнес пландаштыруу, теге оратордук искусство, компьютерде теге окугандар канча көп. Кыргызстанда алгачкы рет стратегиялык жол картасына ылайык ошондой эле эки өлкөнүн аялдарынын өндүрүшүн, эл аралык кызматташтыкта чыңдоо, тажрыйба алмашып, экспорттун санын жогорулатуу, инвестицияны жандантуу максатында Кыргызстан Орусиянын соода кызматташтыгын өнүктүрүүдө атайы коомдук совет түзүү чечими кабыл алынды. Инициатива организаторов Конгресса женщин Кыргызстана. Аталган форумда Кыргызстандын экономикасына жана маданиятына салым кошкон айымдарга лидер айым деген төш белгилер ыйгарылды. Алардын сап башында белгилүү актриса Айтурган Темирова да бар. Темирова Айтурган награждается медалью международного значения за лидерство. Жыл сайын келип, биякта 6 айлап, 4 айлап ушул жерде балдарым менен, неберелерим менен көлгө барып, эс алып келип, анан ушу күзгө жакын сентябрдарда кетем. Анан да жаңы жылдарда, кээ бир жаңы жылдарда да келип, ушу балдарым менен тосуп, бир ай туруп кетем. Анткени сагынат экенсиң, балдарың, неберелериң биякта жашагандан кийин, анан менин атам экеним, бул жерде сагынат экенсиң. Көбүнчө биякта Кыргызстанда болом. Сен аялдардын укугу же башка өлкөлөргө караганда, мисалы коргоп аткан эме аз деп ойлойм. Анткени эми аялдардын өзүнүн да эме четилет да өздөрү. Эмне үчүн чыдап жашап келип атат? Эми күйөөсү иштебесе же арак ичип жүрсө, бир сабады, эки сабады көбүнчө аялдар өздөрү чыдап келе атпайбы. Өздөрүнүн деле ой пикири болуш керек. Өздөрү деле кимге күйөөгө тийип атат, ким менен жашап атат. Ошондуктан акыры өзү чыдабай эле, өзү чыгып кетип, өзү аракет кылып, жумуштап, иштеп, анан кийин бизде өкмөттү деле мындай коргоо өкмөттөрү бар да, ошолорго кайрылып, азыр мындай сонун аялдар конгресси болуп уюшуп жакшы иштеп атыптыр канча жылдан бери. Ошолорго кайрылып, ошолордон жардам сураса, насаат берип, үйрөтүп эметет эле.
Саамалыктын соңунда Кыргызстандын белгилүү дизайнерлеринин колунан жаралган эмгектери көргөзүлдү. Ошто калкты туура тамактанууга үндөп, табигый таза азыктар менен камсыз кылган чакан өндүрүш иштейт. Таш тегирменге тартылган буудайынан жарма жана балдар үчүн даярдалган гүл азык бул даамдарга Ошто калк арасында суроо талап көбөйдү. Ишкер учурда өндүрүшүн кеңейтип, продукцияларын өлкөнүн бардык аймагына жеткирүүнү көздөөдө. Биздин азыркы продуктылардан көпчүлүгү bunun produktubuz таза болгонуна байланыштуу мына биз сырткы баягы сакталуусундагы көңүл бөлүп атабыз да. Мисалы мына жармаларыбызга атайын дышыши мындай кагаздар. Буларга мите аз түшөт. Табигый таза ден соолукка пайдалуу бул тизилген азыктар өндүрүлгөн буудайдан гана жасалат. Жалпы дандан 8 түрдүү азыктар даярдалат. Эми биздин Айт Папа азыктары 2017-жылдан баштап чыгып атат. Биринчи чыкканда биз бир эле продуктубуз чыкчу мына гүл азык. Айт Папа менен эмесле гүл айтпы апа гүл азыктары деп эле чыгарганбыз да. Анан кийин биз барып мунду ишкер болгондон кийин изденеткесинде азыркы учурда бизде 8 продукт чыгып калды, Кудайга шүгүр. Ишкердин айтымында эч кандай кошулбай нукура азыктар бүгүнкү күндө калк үчүн зарыл. Жарма талкан, балдар үчүн гүл азык жана нандын түрлөрүн чыгарып эл арасына Айтпу апа деген бренд менен жайылтууда. Ошол биз окуганда бунда буудайды ошол моментте 40 витамин бар деп айтылып атат да. Эми 40 витамин адам баласы үчүн элестете бергиле. Ошон үчүн биз муну дагы деле биздин брендибиз десек болот да. Бул мен ойлогон тамак эмес. Бул апалардын тамагы. Мен өзү апа дегенде эле брендтейин дегем да, десем апа бул көпчүлүккө таандык экен. Анан апам бар азыр Айт Папам 93-кө чыгып атат, Кудайга кааласа. Ошол апамдын багы айтып берген сөздөрү менен эме кылдым да. Ал эми буудайдан таш тегирменге таратылып жасалган кара нанга азыр калк арасында талап көбөйдү. Нурзада күнүнө 100дөй нан бышырып буйртма кылган дүкөндөргө элдерге таратат. Биздин нан башкалардан айырмаланып, кебек ун, жайдары ун, кайракынын буудайын алып, таш тегирменден өткөрүп, ушу нандарды жабабыз. Башкалардан айырмаланып турат. Ишкер Сапаргүл Бердалиеванын дан өсүмдүгүнүн табигый таза азыктары мына ушул тегирменде даярдалат. Бирок бөлмөлөр өндүрүш үчүн тар. Барган сайын буйртмалар көбөйгөндүктөн эми кеңейтип өлкөнүн бардык аймагына таза азыктарды жөнөтсүм дейт ишкер. Биз өнүккөн мамлекеттерге эле суктана беребиз, мамлекетти деле кээде күнөөлөйбүз. Күнөөсү бар өзү негизи. Көрсө өнүккөн мамлекеттерде ар бир үй бүлө өзүнчө ишкана ачат экен да. Ошо ишкана ачып, анан мамлекетке налог төлөйт экен. Мамлекет да ошо ишкерлерге колдоо көрсөтөт экен. Биз деле ошондой кылып ишкерлерди ишкананы ачып, мен мисалы 8-9 адамдын иш менен камсыз кылып атам. Андан көбүрөөгүн иш менен камсыз кылсам, бекерчи деле аз болот дагы, мигрант болуп деле балдарыбыз кетпейт. Иш менен өзүбүз камсыз кылсак, бул мамлекетке пайдасы тиет да. Айт Папанын табигый азыктары жарманкелерге кеңири коюлуп жатат. Мындан сырткары азырынча Оштун айрым маркеттеринде, дүкөндөрүндө сатыкка чыгууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Сапаттуу үйрөн мол түшүмдүн негизи. Ош облусундагы агрардык аймактарда күздүк айдоо башталды. Бир ай убакыт ичинде дан эгиндери себилип бүтүшү зарыл. Кара Суу районунда ири айыл чарба кооперативтеринин өкүлдөрү жана түштүк аймагындагы дыйкандар мөмөнү туура азыктандыруу боюнча практикалык тажрыйба менен таанышты. Ак алтындын жана буудайдын ата мекендик өндүрүштөгү урого тааныштырылып, дыйкандарга окутуу уюштурулду. Суга суунун жетишпестиги ирригациялык каналдардын өз мезгилинде чабылбай калып кеткени айтылды. Жарманкеде дүйнөлүк базар талап кылган органикалык таза түшүмдүүлүктү алуу ыкмасы дагы каралды. Ошону биз систем деп коет. Кара Суу району өлкөдөгү агрардык аймак. Ири айыл чарба кооперативтери түзүлүп, ак алтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү алдыда. Райондо айыл чарба багытындагы 49462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкандар 18228 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Алдыңкы тажрыйбага таянып, дыйкандар сапаттуу үрөн алуу үчүн уруктардын атайын көргөзмөсүн өткөрүштү. Аймактагы үрөнчүлүк чарбалары чаңдаштыруу жолу менен тандалган дан эгиндеринин уруктарын алып чыкты. Кыргызстан пактачылык тажрыйба станциясы соңку жылы ак алтындын түшүмдүүлүгүн мол кан бакыт селекциясын иштеп чыккан. Жергиликтүү пактанын уругу климаттык шартка ыңгайлашып, өрчүүсүз сууну көп талап кылбайт. Станция союз мезгилинен бери сакталып, 256 гектар айыл чарба жерин иштетет. Пакта жана дан эгиндерин өстүрөт.
чаңдаштырып ошодон чыгарып урук алабыз. Урук бир 25 жылда бир чыгып калышы мүмкүн. Ошону жылда алабыз. Биз селекционный схема боюнча иш алып барабыз да бизчи. Мисалы үчүн чаңдаштырылгандан ол эфир болуп кетет дагы. Бул биринчи туулганы болот. Анан ошодон жылдан жылга көрөбүз. Жаман чыкканын браковка кылабыз дагы, жакшынасын алып жүрө беребиз. Өзүн көрсөтөт. Климаттык условияга жаман жакшы погода болот, суу ичпей калат. Ошол малдарда өзүнүн армаган сорттарды алабыз дагы, ошодон сорт чыгарабыз биз ошодон. 115 гектарга күздүк эккенбиз. Түшүмдүүлүгү жакшы, мына алды 50 центнерге чейин берди. 40-50 центнерден алабыз. Бүгүн дагы Россиядан келген Алексеевич деген мына жаңы сорт келген. Ошону кайра көбөйтүп эгип атабыз дыйкандарга. Өзгөнчө ушу селекция пактанын жаңы сортторун өндүрүү. Жаңы сортторду сыноочу участок бар. Аларга беребиз дагы. Алар сортторду 3 жылдан 5 жылга чейин сынап, мына бул жакшы, мына сорттун жакшы экен дегенде, анан биз ошол сортторду көбөйтүп өзүбүз ишкарада. Анан дыйкандарга сунуштайбыз. Райондо 9050 гектар аянтка күздүк себүү жүргүзүлөт. Айдоо иштери менен президенттин Оштогу өкүлү таанышып, көргөзмөдөгү үрөн уруктарын көрүп чыкты. Чарба кооперативдери дыйканга мол түшүм алуу үчүн өз уруктарын сунуштап, дүң баада сатылды. Жер азыктары Өзбекстандан кымбат келип жаткандыгына байланыштуу органикалык биогумусту пайдалануу сунушу берилди. 1 гектар аянтка 7 тонна керектелип, анын килограммы 20 сомду гана түзөт. 7 тоннага чейин салынат. Азыр мисалы үчүн мына жерге азыр будай эгилип аткан жер, мындайча айтканда, алиги каны калбай, раңы ям калбаптыр. Мындайча айтканда, кубаттуулугу жок да. Ушул жерге 7 тоннадан 10 тоннага чейин салыш керек биринчи жылы. Экинчи жылы 5 тонна, 3 тонна, кийинки жылы салбай деле койсо боло берет. Өзүнүн немесин жоготпой тура берет. 3-4 жылга чейин түшүмүн бере берет. Азыр эми жерлердин бар жолу наркоман болуп бүттү. Ошо жерлерди оңдош керек, ушу биогумустан салыш керек. Ушу органикага өтүшүбүз керек. Азыр мына жөнөкөй эле помидорго мындай вертмек себет, вертмекти сепкенде эм onun instruksiyasında жазылып турат, тууга мынаны сеппе, бир айдан базарга алып чык, сепсең дагы деп. Жазда мына эртең дыйканчылык дагы башталат жазда. Ушу Өзбекстан менен договор кылып, мына селитра, карбамид ушуларды договор кылып дыйкандарга жеткирип бергенге мүмкүнчүлүктөр барбы, жокпу? Жалаң эле монополия да, монополия. Ушу алып келет, түшөт, вагондон көрөбүз биз. Түшөт, оны кыштагы Нариманда кыштакта түшөт, ошол жерден көрөбүз, алар алат, олардан анан биз алабыз. Неге ушуну айыл өкмөттөргө бөлүп берип, мына айылга мынанча, мына айылга мынанча, ошону неге тартипке сала албайбыз? Мен келем деген жерге барамын. Je тура эмеспи? Мен барын кыдырып атамын. Суу маселеси боюнча маселе бар. Тура айтылганда. Түн ичинде да кыдырган күндөр болду бул жердечи. Маселе бар экен. Бул маселе кече бүгүн жаралган жок, урматтуу айтылгандар. Бир топ жылдан бери келаткан маселе. Эгерде бул айылга ушул быйыл эле суу жетпей калса, мен айтар элем, анда булардын күнөөсү депчи. Жолун азыр караштырып атабыз. Жалаң бул айыл эмес. Мынакей бул жерде айыл өкмөт башчысы, мен бир топ жүрдүм бул киши мененчи. Бир топ. Анан бектур, телефонду алат, мынакей жигиттер жасап алгыла, кооператив. Айыл өкмөтүнөн. Келем да өзүм чогултуп сиз менен боломун. Чаңды да кесебиз, лайда да кечебиз. Биз дагы сиздерге окшоп айылда чогуу. Дыйкандар тажрыйба алмашып, мол түшүм алуудагы жаңы азыктардын сыноосун өткөндөгү оң тажрыйбалар менен бөлүштү. Кара Суу районундагы быйылкы жылы жүгөрүнө эгүүгө басым жасалып, 10.660 гектарды түзгөн. Ак алтындын аянты болсо 5,5 гектар болду. Дан эгиндерин жыйноо жыйынтыкталды. Андан соң дыйкандарга семинар уюштурулду. Айыл чарба багытындагы эң негизги көйгөй бул сугат суу жана жаңы ирригациялык каналдардын тартыштыгы талкууга алынды. Жергиликтүү дыйкандар облустун жетекчилигине 30 адыр каналы чабылбай, сугат суунун тартыштыгы жаралып жаткан учурларын айтышты. Мына бизде деле ушундай үрөндөрдү өндүрсөк болот экен, мисалы, туурабы? Мисалга эми ошол азыр Өзбекстан алып атабыз, рахмат ошол Өзбекстан коңшулуш мамлекетибизгечи. Бизге жардам катары ошол азыр 1000 тонна үрөндү берип атат да. Биздин бул жерде эме окуучуларыбыз жокпу, агрономдор жокпу? Биз деле өстүрсөк болот, ошону үрөндөрдү өндүрсөк болот, туурабы? Мына эгерде олда текстильный фабрикалар курулуп калган болсо, жанагы пахта заводдорго атаандаш болуп, эртең көрөсүңөр. 95 сом эмес, 150 сомдо чыгат пахтанын килограммы. Мына бул дыйкандарга жакшы да ошол, туурабы? Мен билем, дыйкандар өндүргөн продукциясын сата албай эле кыйналат.
Тамак аш коопсуздугу үчүн ата мекендик өндүрүмдүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Райондо 190 000 гектар жерге эгин айдалып, дан эгимдерине басым жасалган. Пахтанын баасы алгачкы жолу 95 сомго чыкты. Бул көрсөткүч эгемендиктен бери эң жогорку баа деп бааланууда. Ак алтындын наркы төмөн болгондуктан 20 000 гектарга чейин аянтта азайып кеткен болчу. Ал эми пахтанын дүйнөлүк базардагы баасы болсо Лондон биржасында гана чечилет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит Азия ТВ Чекит Кейжи сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. МПФлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.